Аймактарда иш алып барган кызматкерлердин ишмердиги бир кыйла татаалдашууда. Бул тууралуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу бирикмесинин директору Бектурган Орозбаев билдирди. Мындай жыйынтыкка инвентаризация учурунда жетип, анда 500 мыйзамдын ичинен мэрия, айыл өкмөттөр жана жергиликтүү кеңештер ар кандай багыттагы 158 мыйзамдын алкагында иш алып барары аныкталган. Бардык нерсе келип каражатка такалат. Анан кийин ыйгарым укуктарга. Мына азыр биз анализ, ревизия жасаганыбызда 158 мыйзам ошол айыл өкмөтү мэрияга буну жасасын же тигини жасасын деген ыйгарым укуктарды жүктөп койгон да. 500 мыйзамдан бул өтө көп. Мисалы бир министрлик 5-6 мыйзам менен иштесе, айыл өкмөтү 158 мыйзамды билиш керек болот. Мунун үчүн өтө көп окутуулар керек, күчтүү адистер керек. Анан ар бир мыйзамды аткарыш үчүн каражат дагы керек. Ал кантип ошол аткарылат? Кайсыл жактан алыш керек? Учурда Кыргызстан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өнүктүрүү жана чыңдоо багытында иш алып барууда. Буга байланыштуу алардын тийиштүү деңгээлде иш алып баруусу үчүн укуктук ченемдик актыларга потенциал киргизүү маанилүү шартты түзөт. Мен ойлойм, бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселелердин алкагында мындай бир ушуну кабыл алганга биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кособуз. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө ушул жерде отурган адамдардын, жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү дагы ошол баскычтарды басып өткөн депутаттар бар экен. Ошонун алкагында биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, дагы да болсо ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштөө тартибине ыңгайлаштырылган, карапайым элдин жашоосуна ыңгайлаштырылган шарттарды түзүүнүн алкагынын үстүндө иштейбиз деген. Республикалык бюджеттин жалпы көлөмүндө жергиликтүү бюджеттин үлүшү 10%га жакынды түзөт. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлгөн милдеттердин толук аткарылбай жаткандыгынан кабар берет. Айыл өкмөттөрдүн буга чейинки дотациянын көргөзгүчтөрү кандай деген маселе албетте 83% болчу. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын ушу дотацияда турган айыл өкмөттөрдүн саны. Бүгүн ошо 83-төн 76-га кыскарды. Эмне себебинен кыскарды? Бүгүнкү күндө ушул баягы налогтун төлөмдөрдүн түшкөнүн баягы расширение деп атпайбызбы? Ошонун өзгөргөндүгүнө байланыштуу. Бүгүн өкмөт муну жакшы баягы иш алып барып, баягы электроэнергияга болгон төлөмдөрдү жергиликтүү бюджеттен алып, ошо мекеменин өзүнө бергендигине байланыштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарды баягы пайыздык көргөзгүчү оңолуп атат. Отурумдун жыйынтыгында комитет жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча жумушчу топ түзүү чечимин кабыл алды жана анда ушул жылдын 1-июнуна чейин аткарылган иштин жыйынтыгы боюнча маалымат берүүнү тапшырды. Улзат Байырбекова, Келбек Уланбеков, СТВ.